Саламат эже, бүгүнкү биздин маегибизге кош келипсиз. Сизди дайыма биздин студияда көргөнгө кубанычтабыз. Элдин кызысыз, элдин эркесиз. Ошон үчүн биринчи алгач ушул биздин студиянын эшикти аттап келип атканыңыз үчүн ушул өзүңүздөй болгон ушул гүлдөрдү сизге белек кылгым келет. Чоң рахмат. Анан айымдар, бар болуңуздар. Кыздын көңүлү назик болот, гүл менен тоссоңор мен жашарып кетпейм, байланайын. Рахмат. Саламат эже, маектин башында эле сизди маданияттын белгилүү өкүлү катары мен сизге ушул жакын арада бизде Кыргызстанда көчмөндөр оюну өткөн атат. Мен ошо менен баштагым келип атат. Анткени бул тармак сизге түзмө-түз тиешелүү. Пикир айтканга укугуңуз бар. Анткени элге эмгегиңиз сиңген, аны көз салып карап турсаңыз дагы өзүңүздүн баа бере ала турган инсандардын бирисиз. Деги эле ушул мынакей көчмөндөр оюнун кабыл алып атабыз. 6-чы оюнду. Бул оюнду ушул дүйнөлүк деңгээлде өткөрсөк деген аракеттер аябай көп жүрүп атат. Бүгүнкү күндө ушул көчмөндөр оюнун биздин кыргыз эли үчүн маани-маңызы кандай? Абдан жакшы суроо узатып жатасыз. Бул өзү коомдо азыр мына ааламтордо өзгөчө кээде үстүртөн баягы жоону чапса ким чапты, аты калды манаска дегендей бир кишинин атын атап, бир кишини баатыр кылып ошентип беребиз го бир иш бүткөндөн кийин баягы. Ал эми күн өткөн сайын мына көчмөндөрдүн башынан берки ушул жоонун элибиздин турмушуна кирип калганы, ал биринчиден ала тообуздун касиетин, тамыры терең элибиздин санатын, бүгүнкү менен эртеңкисине, кечегисине ой сала турган бир чоң салтанат болгон турат деп ойлойм. Себеби мына элдин тамыры бар, тарыхы бар. Өткөнгө кылчайып, бүгүнкү барыңды барктап алсаң, анан эртеңкиге бир колуңда жарык майшамыңды көтөрүп, урпакка бир нерсени айда турган аңгемең болот экен, калтырган санатың болот экен. Мына ушул өңүттөн алганда, ушул көчмөндөр аркылуу жалпы эл жапатырмак кыргыз эли өзүнүн ынтымагын көрсөтүп, буга чейин да мен мындан мурункусунда мына туулган жерим Баткендин павильон деп кое алайм, ошолордун айылына барып официалдуу чакырылган элем ачылышка. Президенттер катышып абдан жакшы өттү го ошондо дагы. Анан ошондо протокол деп коет эмеспи, өзүңүз билесиз. Ошо катышып алып эле кете бербестен уялып тиги элди көрө кетейинчи, тиги капчыгайдын ичинде эмне болуп атат экен деп кырчын жака барып өзүм дасторконумду көтөрүп ошо жерде жапырт жүрүштү. Эл башында жүргөн азаматтар, губернатор жана аким, бизге куратор Султан Раев, Султан Акимович экен ошо мезгилде. Баткен облусу 1000 километрден бери келет, өзүңүз билесиз. Мына ушул өңүттөн алганда элден айланайын кара казанын көтөрүп келип, ошол очогунда отун алып улотуп, ар өткөн бери өткөн сырттан келген элдин алдында түтүнүн булатып турду го. Мына ушул жагынан алганда бул көчмөндөр бир эле кишини атын эртең улуктай турган чоң салтанат эмес. Бул жапатырмак жалпы кыргыз элинин дагы бир жолу элдигинин тамырына суу жүгүртүп атат. Биз даанышман элбиз да. Ал көчмөндөр ошентип байтүп даракка айланып турат азыр. Ошол кырчын жайлоосунда жанагы көк майса шиберибизде жайкалып келип күлүгүн чаап атат. Тетиги кушун сайратып дегендей мүнүшкөрлөр өзүн көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк болуп жатат. Зергерлерибиз өзүнүн устачылыгын күмүштөн илгертиден темирди сүйлөткөн, жыгач менен сүйлөшкөн, күү төккөн санатыбыздын баары ошо жерде дасторконго жайылат, мындай айтканда. Руханий дагы бир кыргыз деген элдин тетиги манастан берки келе жаткан ушундай бир сандыктын оозу ачылган, али бүгүн өзүнүн маданиятын бекем сактаган эл турбайбы деген шардана, тантана, даңаза болгон атат деп ойлойм мен. Саламатчы, ушул суроону улай эле деги эле сиз маданият тармагында өмүрүңүздү арнаган киши катары. Эми мен Союз убагындагы учурга токтолгум келбейт. 36 жылдан бери эгемендүүлүгүбүздүн өмүрүн сүрүп келатабыз. Сиз ошол жылдардан бери ушул маданият тармагынын ысык суун көтөрүп, мойнуңузда алып жүргөн инсансыз.
маданият министри болуп кимдер келбеди, кимдер кетпеди. Учурда маданияттын абалы кандай, сиздин көз карашыңызда чыгармачыл инсандарга болгон бүгүнкү көңүл кандай? Ооба. Эми айланайын мына босогодо тарыхый бир чоң бир топ мамлекеттин башчылары келген атса, көчмөндөр деген ошондой ураандын артында ошол улуу элдин жакшы жагын айтканга сиз дагы мен дагы каныгып өскөн адамдарданбыз. Ошол жагынан алганда маданият тармагы жалпы мындай кадр саясаты министрлик тарапта жашарып жатат. Мен кубанып атамын. Мана НКЦ деген бар, маданият борбору деп коелу. Ал жакта да мыкты Союзбек деген балабыз бар. Ак жол деген балдар жүрөт. Эми мен өзүм чоңдорго кире бербегеним үчүн сыртынан баам салып турам да. Анан берки Мамбеталиев Мирбек деген азаматыбыз да эми ал өзү менеджер сыяктуу чарбакер балдардан окшойт. Бир чети бизге сөзсүз эле бир актердун же музыканттын келгенин зарылдыгы жок. Ал келсе эле конкурент болуп чыгат экен. Бул баш эмнени көрбөдү айланайын. Бул жагынан мындай кичине ороп айтсам деле кагазга өздөн чыккан жат жаман, өзөктөн чыккан өрт жаманды да бул баш көрүп келе жатат. Ошол жагынан алганда башка тармактан кыракы өзүңүзгө окшогон дасыккан ошондой бир элге иштесем экен, элге билгенимди берсем экен деген азаматтар катары жакшы толукталып, менимче президент маданият жагына жакшы көңүл бөлүп жатат. Мына азбы көппү айлыктар көтөрүлдү деп кече босогон аттагандар 40 миң айлык алып атат. Атагы таш жарган мен 50 миң айлык алып калдым. Ага да шүгүр деп атабыз. Эл артисттеринин айлыгы баланчага барат деди. Чын айтсам ага барбады. Көрсө баарыбыздын жемибизди баарына жетекчилер кээде ойноп коет эмеспи? Тигиге да чачып, буга да чачып, өтүкчүгө дагы. Ушинтип шүгүр кылып турабыз. Анткен менен көч жылып атат. Көч жакшы жагына жылып атат. Бирок мына кайсы тармак болбосун, мен эми мына Жапонияда көйгүрдаган ырчы катары чыгармачыл адамдарга абдан кастарлуу. Алардын биринчи кезекте деги эле мына руханиятка кызмат кылган адамдардын бул биз баш мээ менен иштейбиз да. Баары баштан башталат экен. Ошон үчүн азырынча барган жерде кофе чайыбызды дайындап ушинтип турган жактарыбыз кичине жылтырап окшошуп келе жатат. Ошол өзүбүздү өсөр киши өзүн сыйлайт дейт экен. Баягы өспөс эл өсөк айтат. Эрмеги төшөк, укканы өсөк деп коет экен. Мына ошондой деңгээлден коомду тазалай турган маселелер эле болбосо, калганы кичине бир түзөлгөнсүп келе жатабыз. Жаш кадрлардын келгенине мен кубанып эле карап атам. Саламатчы, өзүңүз азыр сөзүңүздү кошуп кеттиңиз. Мен дагы ошону суроо катары улантып коеюн деп атам. Деги эле өкмөт ушул маданият тармагындагы кызматкерлердин баардыгынын айлыгын көтөрдүк, колубуздан келишинче жасап атабыз деп атат да. Анан сиз ага чейин да айлык алып жүргөн адамсыз, ошол андан кийин дагы айлык алып атасыз. Айырмасы кандай, сезериликпи? Башында илгери мен баштаганда маданиятта алган айлыгым 70 сом менен баштагам. Кийин 75-80 сом, 120 сомдор менен деле өзүбүздү да бутка тургуздук, бала чаканы дагы ачкой болуп турбуз. Азыр эми заман жакшы, бир жагы гүрүлдөп жатабыз, базарыбыз гүлдөп жатат. Бирок ошого карабай, мынабы беш колдун манжасындай болгон, элдин батасына толгон, нагыз ошол өнөрдүн бир кемесинде кара терин төккөндөрдүн айлыгын ырасын айтканда бир 100ге жеткирип койсо деле туура эле болот деп ойлойм. Бала чакабыздын алдында азыр үйдө баса албай калып отуруп калган эжекелерибиз бар, бирин экин да. Бул жагынан алганда мен президентке ишенем. Али дагы ошо мындай атын ата улуктап алдыңкы көчтү дагы бир назарын алып коет го деп ойлойм. Сиздин сунушуңузду сөзсүз түрдө өлкө башчысы көрүп калган болсо, сөзсүз эске алат деп ойлойм. Анткени сиз жөн адам эмессиз, кыргызга эмгегиңиз сиңген, эл арасында эл баккан кыздардын бирисиз. Шүгүр айланай. Эми мен баягы айтмактуу, маданият тармагынын кызматкерисиз, анан саясатка аралаштыргым келбейт, бирок сиз дайыма өзүңүздүн пикириңизди айта алат турган инсансыз. Анткени ошондой жашка жетип калдыңыз бүгүнкү күндө. Коомдогу, биздин коомубузда болуп аткан окуяларга сырттан карап тура албайсыз, баардыгына көз чаптырып карап турасыз дегендей да.
Мынакей билесиз, кече жакында президентибиз маек берди. Ошол маекте бүгүнкү күндө биздин экономикабыздын эң негизги флагманы болуп аткан Кумтөр маселеси боюнча сөз болуп кетти. Ал жерде ким Кумтөрдү мамлекетке алуу маселесин көтөрүшүп, мен алдым эле, бул алды эле, мен аны идеянын башчысымын, документтерин мен даярдаганмын деген көп сөздөр айтылып кетти да. Деги эле ушул Кумтөр алтындын мамлекетке алынышын, анын кыргыз элинин экономикасына кылып аткан кызматын сиз кандай баалайсыз? Бул Кумтөр деген баягы эгемендүүлүк алган жылдардан эмне үчүн кыттай көкүрөгүбүздө калып калды? Мына жараткан көздү көрсүн деп, кулакты уксун деп, анан мынабы эл ортосунда жүргөнүбүздөн кийин аңдап парасат салып жүрбөсөң, айланабызда андан бери канча суулар агып, канча башчылар келип кетип жатат. Ошол өңүттөн алганда Раматылык жана Насирдин Исанов агабыз экранга чыкканда экран толот эле. Кандай бир нурлуу киши эле го бешенеси. Ошон үчүн ошол Кумтөр эсибизде катуу калып калыптыр. А кишинин дүйнөдөн эрте кеткенине байланышкан аңгемелерден бери карай бизде кулагыбыз чалып келатат да. Анан биринчиден ошол менин айтарым мындай. Мына кийинки учурда кызматка келип, анан бирок кеткенден кийин эле абдан өздөрүн ошо биринекен азаматтарыбыз шыбатып, анан мен эле кыйраттым эле, мен эле ошол жерде ушу мен эле болчумун деген сыяктуу бөлүнүп алып да. Ал мен деген жерде мен деген меники эмес, ал айырмасы болот мен менен меникинин деп илгери данышман Шакарым бабабыз айткан экен. Ал жерде биринчи жараткандын жердин касиетинен айланайын, анан келип элдин байлыгы да. Бул бир. Экинчиден ошол ээрге минип, анан бирок эртең жүргөнгө да даяр жүрүп, ошондой бир өсөк айтышпаса дейм да. Менин жеке кыргыздын кызы катарында ак инилериме кайрыларым, жакшы суроо берип атасыз. Мен кайрыларым мына кийинки мезгилде мына гайбат көбөйүп кетти. Казактын бир акылдуу акыны жазыптыр да. Мен ушунча гайбат мончосуна кирип мени жуундурат деп ойлоп отурмун, рахмат силерге деп. Ошо азыркы мезгилде ошондой өзгөчө мына саясий чөйрөдө жүргөн азаматтарыбыз бири-бирин мындай аяса, бири-бирин оңой жеңил желпи шыбата бергенде жаш муун ошондой арзан адами баалуулуктардан төмөн түшүп акыл жүргүзүп калат экен да. Ушундай боло берсем боло берет турбайбы? Утурумдук кара башын ойлогон тирчиликтин аңгемесинин эч кимге кереги жок. Мекен десек, эл десек, биз ошол аз эл болгонубуз менен биз данышман элбиз го. Биз башчыларыбызды сыйлашыбыз керек. Мен мисалы Садыр Нуркожоевичтин кийинки интервьюсун абдан мындай ыкыбалым менен дит коюп угуп чыктым. Ушу бирдемени биле жүрөйүнчү. Жашыбыз да жогорулап тургандан кийин ырасында эл башында жүргөн азаматтарды жаш күч кайраты менен келди деп келгенде да кубангам. Жаш деген жашты айланайын. 50дөн ашып турганда келди го. Анан ошон үчүн бул киши менин баамымда абдан ушундай бир ак көңүл киши экен. Өтө мындай бир кыракылыгы, кылдаттыгы, этияттыгы менен кечиримдүүлүгү бар байкалып турат. Бир нерсени ырбатпаганга аракет кылып, кечке чукулай берсе жаратты, ал ырбай берет да. Анан ошон үчүн суроо салган азаматтарга рахмат. Суроо бул өмүр өзү суроо. Өмүрдүн башы бар, аягы жок, ортосу аялдама. Ошо суроо менен бүтөт экен да өмүрдүн өзү. Демек биз өзүбүздү таап, өзүбүздү бул өмүрдөн өтүп кеткенче эле бүтүп калат экен. Ошол жагынан алганда Садыр Нуркожоевичту азыр ушу кезде мына 5 жыл болуп калдыбы? Аябай жанын үрөп иштеп атат. Агынан жарылды кечеги интервьюсунда. Айтты, мага бир сөзү жакты. Эми деди ушинтип эле отура беребизби, бири-бирибизди карап эле, тиги жакпайт, бул жакпайт деген менен баягы көз коркок кол баатыр деген сыяктуу терезе ачылды, темир жолду куралы, биз деле өзүбүздө деңизибиз болбосо дагы чындыгында биз порттук шаарларга кирбейбиз да. Айланайын азамат. Бул өнүгүп аткан өлкөлөрдүн мыктылыгы, булардын эл аралык чоң-чоң дарбазалары бар. Жанагы абага учкан аэропорттон баштап мына Манас аэропортубуз оңолуп жатат. Турабы, Кудайга шүгүр. Ал эми темир жолубуз дагы баягы эски боюнча. Анан ошол жагынан алганда деңизибиз да жок экен.
Президент айтты, эми Кытай эли менен ынтымакка келсек, океандын жээгинде бир океанга сүзгөндөй болуп, биз деле канатыбызды сермейли деди да. Мага ушу сөз жакты. Эми кечке эле өзүбүздү эле мактай бербей, мен жакында эле 5 күн Кытайда болуп келдим. Мына Үрүмчи шаарында. Жөн жай, эч кимдин немесинен сырткары баягы протокол менен мамлекеттик маданият күндөрүндө көп шаарындырдадым. Бейжиңден баштап Гуанчжоу, Шанхай, тетиги Сиан, Чэнду деген шаарларында. Ал иш менен барып көргөндө өзүңүз билесиз, биз солдатпыз да. Асманга учасың, самолет, отель, театр болду. Көп болсо бир жарым саатка убакыт берет, эч нерсе көрбөйт экенбиз. Кийинки учурда мына жакшы замандын шамалы менен мен баягы күч кубаттын барында көрүп калайын деп өзүм чыгып мындай эми күргүчтөп атыптыр. Мен жөн эле суктанып келдим. Шунчалык баягы биздин илгерки 70-жылдардагыдай болуп базары кайнап, өнөр жайы, текстили шунчалык кол жетимдүү, жибек көйнөк десеңиз жөн эле чертип туруп аласыз бир $50 төгөрөгүндө. Мен ачык эле айтайын, мына биз аял кишилер элдин алдында жүргөн аял заты жакшы кийингибиз келет, жакшы ичингибиз келет. Муну айта берсең майда көрүнүшү мүмкүн, бирок биз ошол Кытай мамлекети менен темир жол курулат экен десе, мен эртең урпактарга терең ой салып ойлоп атам. Бала чакага жакшы эле болот да. Канча кошуналар менен каттам көбөйсө, мисалы, биз эсирдин убагында мына Баткенден ушундай чыгат элек, Исвара, Кокон, Фергана, Андижан, ушинтип автобуста жүрүп өмүр сүргөн муунга кирем мен. Кандай мамыр жумур заманды көрдүк. Демек, азыр жаңы заман кулпуруп аткандан кийин тиги жакта да кубаттуу өлкөлөрдүн дарбазасын ачса неге болбосун? Биз да кирип чыгып турсак, мына соода өнөр жайыбыз ошолордон илебинен жугуп турса, базарыбыз кайнап турса, мен ойлойм, экономика жагынан дагы кубаттанат, ирденип калбайбызбы? Мен президенттин бул кадамдарына абдан мындай ыраазы болуп, ошол өзүнүн жаштык жигерин өзү да айтты. Мага эле оңой болуп атабы деди. Жанагы эмне деди? Конвойдо жүрөм, мен деле убагы келсе ээрден түшөм дегендей кылды. Бул сөздү дагы азамат гана адам айта алат аны. Батылдыгы менен ак дилинен айтты да. Ошон үчүн мен ойлоймун, биз өсөктү токтотуп, угу укпай Самаркандан саман учура бербей, башчыларыбызды сыйлашыбыз керек. Мына Жапаров Садыр Нуркожоевич аздан көчтү түзөп, өзүнүн бар жигерин, терин төгүп атат. Аман болсун. Ушул эле мына маекке кенен токтолуп калдыңыз. Андан сырткары эле билесиз, ушул азыркы учурда коомдо жанагы сиз айтып аткан темир жол деги эле бизде көп ишканалар, курулуштар салынып атат, жолдор салынып атат. Бирок ошондо биздин адистердин жетишсиздиги байкалып, бүгүнкү күндө ушул жумушчуларды дагы чет өлкөдөн алып келүү. Бир убакта өзүбүз мигрант болсок, азыр бизге мигранттар кирип иштеп турган заман болуп калбадыбы? Анын ичинде индиялыктар иштеп атат, пакистандыктар иштеп атат, кытайлар иштеп атат. Бирок кайсы бир күчтөр ушул Кытай темасын мындай чайпап, бүгүнкү күндө ушул коомго бүлүк салганга да аракет жасаган учурлар көп болуп атат да. Кытайлар көбөйүп кетти, кытайлар басып кетти деген пикирге сиз кандай карайсыз? Эми мындай да айланайын. Баягы үйдө чечен доодо жок. Үйдө отуруп эле бир нерсени айта бергенде, мындай босогодон нары чыгып, элге аралашкан кишинин көз карашы бөлөк болот экен. Мен илгери менин кичүү кызым мына 9 жыл Дубайда жолун издеп, багытын издеп, университетти бүткөндөн кийин мама картайганда сизди бирөө караш керек го деп көшөгөнүн артындагы баягы пендечиликтерди үйгө келип ыйлаган күндөрүм болду айнайын. Эми бул баш эмнени көрбөйт. Элге жаркырап чыккан менен биздин тузубуз оор, мына атактуу болуш оңой эмес экен. Бирөөгө жагасың, бирөөгө жакпайсың. Ошондо ушу кызым акылдуу кыз экен, университетте инфакты бүттү. Ошол айтты, мама деди, ушул жерде ушинтип эле тытышып жүргөн турмушту көрбөй, мен аракет кылайын, мага уруксат бериңиз, мен Дубайга барып иштейм деп элди туурап баягы бир фирмалар алып кетип жүрдү го. Ишенсеңиз ошол убакта ошо бизде азыркыдай же бир жака чыксак гонорар деген жакшы турмуш келди, азыр токочубузду берип, Кудайга шүгүр заман жакшы. Бирок агы менен көгү менен келе атабыз го. Анан кийин ошондо чөнтөгүмдө запасым жок эле айланайын. Эмне кылам эми кызымды? Кандай болуп барасың балам десем, фирма өзү алып кетет экен мама. Барып жайгаштырат экен деди. Анан кийин жеткен жерим жанагы бир мынау 5 сарынын
аялы жакшы аял Жумагүл деген досум бар эле, ошого коңгуроо калдым. Анда үйдө телефон деле. Ай Жумагүл, эми жаш экенбиз да, келсең мен кызым Дубайга кетем деп атат. Чай ичели депмин, азыр ойлосом. Анан Жумагүл бардар кишинин байбичеси бир $50 көтөрүп келиптир. Рахмат ошо досума. Ошо $50 ал учурда мен үчүн чоң таңсык кагаз болчу. Анан ошентип экөөбүз чай ичип, кызымды эшикке чыгып, бир таксиге салып идим, көзүмө жаш алып, кандай болор экен, каяка кетип атат экен. Ал учурда Дубай деле мен үчүн бир Меккеге баргандай туңгуйук болчу да. Ошентип кызым кетип, анан ошол жакта иштеп, ошол кызымдын арты менен жумуштан сырткары мен көп көзүм ачылды. Бир күнү Дубайга барып калсам, кызым айтты, менин кожоюнум мама өзүнүн яхтасы бар киши экен, миллионер, парасаттуу киши окшойт да. Сенин мамаң атактуу деп уктум эле. Мамаңды кечки сыйга чакырайын деп, алардын эми жеткен айкөлдүгү жанагы кемесине салып, кечки кофе берет экен. Анан балам барса баралы деп экөөбүз кемеге түштүк. Кемеге түшсөк, кеменин ичинде биздин Орто Азиядан деле казак, тажиктер, туугандар отуруптур. Анан ошол жерде отуруп, ишенесизби? Кечки Дубайды көргөндө көзүмө кадимкидей жаш келип, ушундай көзүмөн жаш атып эле кетти. Кызым айтты, мама эмнеге илеп атасыз деди. Мен айттым, айланайын кызым, ушу кумчөл сапырылган жерде ушундай кылып тирүүнүн көзү көрө турган жаннат кылып салыптыр го. Менин көргөнүм деле бир тыйын экен. Мына Дубай деген элдин топурагын көргөн адам көзү чайттай ачылат экен балам. Биздин карапайым элибиз көзү жумук бойдон эле кетип аткан турбайбы деп, өзүмдүн балалык кездеги айылдагы элибизди эстедим. Бакыттын көз жашын алып, мен ушуну чын эле көрүп турамбы деп. Ал Жапонияда ырдаганым, Америкада ырдагандарым бир бөлөк. Ошо кызым аркылуу барып өнүгүп өсүп аткан элдин гүрүлдөгөн турмушун көрүп, азыр сиз мага суроо берип атасыз. Андан кийин Бангкокко кетти. Бангкокко барып метро дегенге түштүк. Метронун ичинде көргөнүмө мисал келтирип атам да. Планетанын баары жүрөт. Кызым шыбырайт кулагыма, мам көрдүңбү дейт мына элди. Королдун иши деле жок. Эшиктеги эли деле көксүсүн бышырып эле казанда бышырганы бышырып, жегени жеп кете берет экен. Ушу Бангкоктун, Таиландтын көчөлөрүн абдан көрдүм, айланайын азамат. Ошондо татеге жер бетинин төрткүл дүйнөнүн төрт тарабынан келген адамдар метронун ичинде, бирөө менен бирөөнүн иши жок. Ошол жерде баары жүрөт, батыш чыгыш. Анан ушул өңүттөн алганда биз эле сиркебиз суу көтөрбөй эле кокуй тиги каптап кетти. Бул жаман, тигил жаман. Мына Индияга барып бир жылы алардын Лотос деген бир ошондой руханий сарайы бар экен. Адамдар кирип, ар ким өзүнүн кудайына жымжырт отуруп эле өзүнүн тетиги немесин, зыяратын, сыйын, кудайга жалынган ичиндеги жан дүйнөсүндө сырын айтып алып чыгып кете берет экен. Ошо Лотостун ичине биз кезекке туруп, элчиликке рахмат, бизге билет алып киргизди ал жерге. Мен да ошол жерге кирип отуруп, өзүмдүн элге журтка берсең экен, айланайын жараткан эл ичинде, анан биздин бала бакырага берсең экен деп, өзүмдүн тилегимди айтып отуруп, ушинтип чыгып кеттим. Муну мен эмнени айткым келет? Мына Индия деген элдер эң момун элдер экен. Анан ишенсеңиз базарына барасың дейм, аял киши. Булар жибектен текстили өндүрүшү кайнап турган эл экен. Көйнөгүн шалбары менен тигип сатат экен дүкөнгө барып. Мен бала кезде шалбар кийип өстүк да. Бул жагын көрүп мен айтам, ай булар канча дүйнө жүзүндөгү укмуш, чоң баштуу эл болсо деле өздөрүнүн баягы наркын нускасын жоготпогон турбайбы? Карасаң булардын көйнөктөрүн деп ага бир ашык болуп келдим. Момун эл экен. Эң момун элдер ушу индиялыктар экен. Андан бери келгенде мына жакын деле айланайын азамат, Кытайга барып келдим мен. Жөн өзүм баягы карапайым жол менен өз көзүм менен мен көрөйүнчү, мына Кытай деген элди көргүм келет. Себеби мен жумуш менен барып Бейжиңди көрдүм. Анан 5 күн жүрдүм мына Үрүмчүдө. Базар кайнайт, нан жыттанат, нагыз жанагы немесинен, уңгусунан бузулбаган тирчиликтин жыты аңкыйт экен. Анан эми жана жибегичи бир кол жетимдүү бааларда жибек көйнөктөрдөн алат экенсиң. Мамыр жумур, ошол жактагы кыргыздардын ынтымагын айтпаңыз. Бир кыргыз келсе да төбөсүнө көтөрүп тосуп аткан кыргыздар. Мына ынтымактын, адамзаттын көз карашынын кенендигинен, тереңдигинен, Абай айткан адамзаттын баарын сүйүп, өнүккөн өлкөлөр өнүгүп жатат. Биз эле үйдө отуруп алып эле жөө-жомоктун уйуткусун уйута бергенибизде болбой калат да. Менин көргөн көзүм менен айтып атам. Биз эч кимден корко турган эл эмеспиз. Эгерде өзүбүздүн жигерибизге, рухубузга, тарыхка үңүлсөк. Мына тарыхты карашыбыз керек. Az заман жаңырды. Өспөс элдин балдары өсөк айтат. Талашканы жомогу төшөк аңгемеси бизде да ошол. Эгемендүүлүк алгандан бери кечирип коюңуздар, улуу сөздө уят жок. Ким
токол алып атыптыр, ким төшөк жаңыртып атыптыр деген аңгемеден көтөрүлүшүбүз керек деп ойлойм мен жеке. Менин да жашым мына 70-ке келип калды, айланайындар. Канча күн дагы жараткан бизге суу жирет. Ал мага маалым эмес, бирок менин тилегим, ниетим биздин Кыргызстаныбыздагы башка элдерден калбай канаты жайылып атканына кубанабыз. Мына терезебиз ааламга теңелип жатканына кубана карайбыз. Эки жакка чыгып келген сайын, ушу биздин Кыргызстаныбызда ушундай болсо экен деп, ошон үчүн эшиктен келгендин баарын эле желмогуз көрбөшүбүз керек. Ошол эл бизге жүрөгүн ачып келип атса, мына жолду, Ысык көлдүн жолун эле кийинки эгемендүүлүк жылдарында кандай зыңгыратып куруп койду. Булар абдан мээнеткечел экен. Булар иштин майын чыгарат экен. Биз кечирип коюңуз, мына жол куруучулар тарабынан билбейм, илгертен бир желмогуздар отуруп алган, бүтүн жерди да бүлдүрүп коюп, жарым жыл жатат. Чукуп койгонго эле устабыз. Бүтүн жерди жар кылып коюшат. Анан өчөңдөп айдап жүргөн шопурлардын азабы. Жол кургандын маданиятын билбей жатып анан эмне кылабыз? Ошо Кытай келген жердин баарын жылтыратып эле жакшынакай кылып коюп атпайбы? Андан көрөк биз башка элдин дагы жакшы сапаттарынан алып жуксун деп бала бакырага мээнеткеч бол. Ушу турган өзбек эли кандай дыйканчылык менен коомдарыбызын айта берсең аңгеме көп. Ошон үчүн көбүрөөк руханий өсүшүбүз керек биз. Санааны бийиктешибиз керек. Саламат жем, азыр айтып калдыңыз, руханий бийик болушубуз керек деп. Мына өзүңүз билесиз, жакында көчмөндөр оюну менен кошо Шанхай кызматташтык уюмунун жолугушуусун кабыл алган турабыз, юбилейлик. Ал жерде 20дан ашык өлкөнүн мамлекет башчылары келген турат биздин өлкөгө. Бирок ушул нерседен дагы саясатташтыргысы келгендер көбүрөөк болуп атат да. Эми мүмкүн ошол убакта биздин элдин бир биримдигин көрсөтөлү, кол кабыш кылалы, баардыгыбыз баягы ушул эл аябай маданияттуу укмуш эл экен деген көрсөтөлү дегенде мүмкүн бийлик бутактары жеткире албай аткандыр элге. Жеткирсе дагы ошону бурмалап кеткендер болуп атат да. Анан ушул жерде биз кыргыз эли кандай ушул кол кабыш кылышыбыз керек? Биз ушул дүйнө биздин алдыбызга келип турган учурда биздин эл өзүн мындай кандай кармаш керек деп ойлойсуз? Эми ата бабалар илгери эле ушундай өмүрдүн эрежесин, жашоонун мыйзамын бизге жазып кеткен да. Көбүрөөк ошо өткөнгө кылчайып, санат санжырадан көбүрөөк тыңшап, анан өзүбүздү жыйнасак эле, баягы бир акылман айткан турбайбы, мен ааламды өзгөртөмүн дедим эле, бирок аалам мен өзгөрттү деген экен. Заман жаңырып аткандан кийин биз бүгүн биздин Кыргызстаныбыздагы жаңы ошондой бир кадамдарды, жаңы бир жоболор менен, жаңы бир алака мамилелер менен босогобузга эл келип атса сүйүнүшүбүз керек да. Ай эмне? Эч ким сыйлабай койсо эмне кылабыз? Бир учурларда тили көмүрдөй оозунан түтүн чыккандар жазып турду кеткен айрым бир башчыларыбызга. Эч ким муну сыйлабайт деп. Аны ошентип отура берели өзүбүз шылдыңдап. Ошо рахмат, ошо 20дан ашык өлкөдөн келип жаткан, алар ырыскысы менен келет өздөрүнүн. Ат токулган аты менен, эр токуму менен, атын минип келет, жан жөкөрлөрү менен келет. Турабы? Бул бир. Экинчиден айланайын, мына жөнөкөй биз кыргыздын маданиятын бүгүнкү күнгө чейин бир өзүбүздүн мекенибизден менеджер, продюсерлер чыгып, чоң компаниялар маданиятты тааныталы деп чет өлкөгө бизди алып барган жок. Бизди дагы Кудай деген эл экенбиз. Мына Жапон элине бардык бир жылы. Чыңгыз Айтматов менен дос болгон Дайсаку Икеда деген киши бар экен ошол жакта. 70 өнөрдүн башын кармаган. Ал Дайсакуну лидер деп бүтүн Япония бетине басат экен. Анын Миннон деген ассоциациясы дүйнө жүзүнүн маданиятын круглый год жылы бою айлантып, элине руханий азык мен деген Жапон дүйнөнү чакырып концерт жасайт экен. Ошондо элдер жарым жыл мурун билет алып коет экен. Ой, бул Миннон жасаган концерт керемет болчу эле, көрүп калалы дешип. Аэропорттон түшкөндөн эле, welcome Japan, Миннон, yes, good дешип бизди аэропорттон сүйүнө тосуп алышат да. Бул бир. Экинчиден, мен бир жүргөндө 45 күн жүрдүм меним. Бул жалпы кыргыз элинин маданияты үчүн айта турган аңгеме да. Кээде бирөөлөр айтат, сен мактана бересиң. Баарыбызды көргөнүбүздү айтсак мактангандык болбойт. Мына сиз собол салып атасыз, мен жооп берип атам, туурабы? Ошондо Жапон эли теригип отуруп алып, неге булар келди биздин элибизге деген жок. Абдан катыра кол чапты. Ар бир кайрыкка,
ар бир куплетибизге чөнтөгүбүздү акчага толтурду айланайын. Бул азыр мен сизге айтам. Тетиги кайсы жылдар 1995 жылдан бул эл аралык неме бир 7 жыл аралыгында контракт түзөткөн. Мындай айтканда жыл өткөрүп барып жүрдүк биз. Мына биз жагып калып, башында биз 7 эле киши бардык. Нурак Абдрахманов 5 күйчү, анан мен. Эми 45 күн өзүңүз ойлоп көрүңүз, Жапон элинде жүрүп, анан көрбөй туруп сүйлөгөн кишилерден эмеспиз. Ошондо чөнтөгүбүзгө абдан түштү го. Жашыл кагазды ошондо көрдүк. Бул Жапон эли адамдын эмгегин жебейт экен. Калбаат келдик. Муну мен эмнени айткым келет менин. Андан кийин мына Корей деген элге мен World Master деп дүйнөлүк чебер деген ассоциациянын чакыруусу менен мастер деген сертификат алып келдим. Мына ошондо дагы таң калдым, бул Корей элине Өзбекстандан барды. Бүтүндөй бир оркестр кече мына Мирзиёев бизге келгенде жана сыбызгы чоорду ойноткон аксакал отурду. Мына ошо киши бүтүндөй оркестр менен жүрдү. Мына ушинтип дүйнө жүзүнөн барып ал жерде ыргуу төгүлдү. Корей эли эмне келдиңер деген жок бизде. Ошондо ар бирибиздин чатырларыбыз, павильондорубуз тигилип турду. Бизге жободо келди, сувенирлериңиздерди сатсаңыздар болот деди. Биз осконбуз, аны муну панолорубузду алып барып дегендей ошентип тирчилик кылышты. Ошондо менин таң калганым 5 жаш, 4 жаш, 6 жаш садик бала бакчадагы балдарды биринчи алып келет экен. Жана эл аралык фестиваль болгон жерде башка элдердин руханияты менен, башка элдин санаты менен, турган турпаты нускасы менен ушундай эл келди деп адегенде кичинекей балдарды алып келди. Бала бакчанын немелери бар, тобу менен өздөрүнүн униформалары болот экен. Мисалы бирөөлөрү жана көк түстөгү балдар, анан жашыл түстөгү, анан кызыл түстөгү, ошолорго чоң кишиге түшүндүргөндөй түшүндүрүп атат. 20-30дан балдарды алып келип, бул Мадин Кыргызстан, this is Мадин Узбекистан десе, деп чөчүрөшүп барды. Балапандары карап, мына бөлөк элдин дагы болмушун, турпатын, ошол маданиятын кичинекей мындай айтканда баарын бешиктен эл болом десең бешигиңди түздө дейт го. Мына өсүп аткан элдер ушинтип оокат кылат экен. Бизди таанып атат алар. Бизге да келип атат, кабарыңыздар бар. Мына ошол жагынан алып келгенде мен мисал келтирип айттым, узак болуп кетсе кечирип коюңуздар. Бизде дагы ошол эле нускада өзүбүздүн санатыбызды көрсөтүп, өзүбүздүн руханий мындай беделибизди көрсөтүп, президентибиз баш болуп, мына биздин маданият министрликте жаш министрибиз төш болуп, өтө билегин түрүп, булар уктабай мына өзүңүздөр сыяктуу маалымат айдыңында жүрөсүздөр го, айланайындар. Ошол эмгектин кайрын берсин. Андан көрө ошо келген адамдардан да жанагы эмне кызыр жылуу болот дегендей, ошолордон жакшы жактары бизге жуксун деп жакшы ой жорушубуз керек, сабырдуулук керек. Бир 2-3 күн сабыр санаат кылып турсак, коноктор келет, табиятыбызды көрөт, суктанып кетишет. Чынбы? Эл тааныйт, эл тамыры, жер тамыры жаңырып атат. Саламат жем, эми мына сиз өзүңүз 36 жыл эгемендүүлүк алган болсок, ошонун бүт баарына көзүңүз салып турган инсансыз да. Сиздин көз алдыңызда мына 6-чы президент бүгүн иштеп атат. Анан бул киши кечеүнкү бир маегинде журналист сурады эле, өзүңүзгө кандай баа бересиз деп. Мен өзүмө баа бере албайм, мага эл баа берсин деди да. Элдин кызы катары бүгүн иштеп аткан президентке сиздин бааңыз кандай? Азыркы президентке биринчиден баягы мына коңшу элдин тарыхында бир Абылай хан деген болуптур да. Анан ошол өзүнүн сарайында ошондой чечендерин, акылмандарын чакырып кеңешип турат экен да. Анан айтат экен, сен айтсаң, мен кандай хан болдум, кандай хан болуп жатам дейт экен да. Сен кеңешиңди берсең мага. Кандай болгондо мен узак отурам тактыда дейт экен. Десе анан акылман айтат экен. Ой ханым, доордон доор тарых өзү көрсөтүп атпайбы? Бул ушул бийлик үчүн өзүнүн бир карындан чыккандагы бир тууганын керек болсо башын алган хандар өткөн, ааламды чеңгелдеп турайын деген не бир Чыңгыз хандын доорун бааңыздар билесиздер да. Ушундай ааламды чеңгелдейин дегендер да өтүптүр. Биринчиден элиңизге башчы болоюн, атым калсын десеңиз,
акылмандуулук кылыңыз, кеңпейилдүүлүк, кечиримдүүлүк кылыңыз, анан жоомарт болуңуз дейт да, жакшы сыпаттарды айтып. Анан бирок төгөрөгүңүзгө кичине акылы төмөн билимсиздерди эле жыйнай бериңиз дейт экен да. Сизге тең эле акыл айтпайт деген сыяктуу. Көрдүңүзбү тарыхта кандай башчылар өткөн да. Ошонсарындай Садыр Нуркожоевичтин 5 жыл арасында өзүнүн кече интервьюсунда айтты. Жанын үрөп иштеп жаткандыгы ал чындык. Бул киши келгенден бери көп нерселер мындай өзгөрүлүп, мына Норуздун өзү деле жылып болуп атпайбы? Мындай өзгөрүштөр деле болуп туура эле экен да. Мына Баткенде өттү, эми быйыл Таласта өтөт деп жатат. Ушунун баардыгы эле мен ойлоймун, ошол биздин президентибиздин өзүнүн адегенде жаңсоо нускоосу менен болуп атса керек. Кудай ошо кишиге өмүр берсин. Мен ал кишинин жубайынын дагы мындай баягы илгери бир атактуу орустун жазуучусу айткан экен го. Адам сулуу болсо бардык жагынан ичинен сыртынан сулуу болсун дегендей, ачык эле айтып коеюн, улуу эжекеси катары. Мага Айгүл да жагат, Айгүл Жапаровна. Өзүнүн жүргөн адеби, маданияты менен. А кишилер да биз сыяктуу адамдар. Биз кыргыздар өлгөндөн баатыр жасайбыз да, айланайындар. Биринчи тирүүнүн кадырына жетип алалычы. Өлгөн кишинин да төгөрөгүндө жакшылар жүрүп, ошонун туусун көтөрүп, мына бүгүн биз руханиятта иштеп турган көлөкөдө биз калып, бирок ошолордун туусун көтөргөн, жер менен жексен болгон адамдарды баатыр кылгандан көрөк, тирүүсүндө адамды улуктайлы. Эгер биз тирүүсүндө улуктап кадырына жетебиз десек, мен бүгүнкү президентибизге аябай ичим толот. Жакшы жигит, бир катуу мындай өктөм, мен көзүңдү чукуп алам деп сүйлөгөн жок. Дайым өзүнүн бир немесин тартып турат да, мынтип абайлап элден мындай бир өзүнүн сыпайылыгын, өзүнүн мырзалыгын, ички маданиятын кармап турат. Эми ушу барында көзүнүн тирүүсүндө жаш азаматты эл да колдош керек да. Эл өзү дагы жакшы дебесек, анан бизге бирөө береби? Мага Садыр Нуркожоевич абдан жагат. Жигери менен, өзүнүн бир көргөн азап тозогу менен келди. Оңой жерден келди. Бул киши да абдан чабылды го. Жондон ары тепти, отурган жерде отурду. Бирок баскан басыгы мындай салабаты менен келе жатат. Төгөрөгүндө дагы мыкты кадрларга муктаж болсо болуп жаткандыр эми. Бирок мына курулуш жагы, мына аэропорттун өзүн эле караңызчы, кандай замат да таанылбай калды. Ошо аэропортто да бир мыкты азаматты коюп койду. Ушундай жагынан алганда кыракы жигиткен. Ушинтип отурса эле Кыргызстан мындан ар жагына дагы алдыда, мен ойлоймун. Ушунчага жеткирген жараткан, калганында Кудай бизге көзүбүздү көрсөтсө, мен өмүр каалаймын. Сиз сурап калдыңыз, мен жеке сыйлаймын. Баш аман болсун. Элибиздин ошондой бир жанагындай тактыга жеткен көп. Бирок ошо тактыга отургандан кийинки бактыга жетсин бул киши. Урмат сыйга жетсин, элине күйүп, элинин оюн, санаасын окуган, жанагынтип мына пенсияларды көтөрүп атат. Такыр эч нерсе кылбады десек уят болот да. Абдан жакшы мындай элдин мүдөсүнө кулагын түрүп, элдин жүрөгүн тыңшап атат. Аман болсун. Ошондо бирден 10го чейин баалай турган болсок, кайсы сан менен баалайт элеңиз? 10 деле берем, айланайын. 10-дуктун ичинде жаш жигери менен келдиби? Мындан ар жагына ошо дагы бир аман болсо, келерки жылы деле анча мынчалар алдынан чыгып, жан жөкөр болуп, вазир болуп берсин, бирок өзү ишинин аягына чыгып иштеп берсе, мен ишенем. Демек, мынакей шайлоодо жакындап баратат бизде, президенттик шайлоо. Кандай деп ойлойсуз? Кийинки шайлоодо колдойт белеңиз же башка өзүңүз мындай көңүлүңүзгө толгон талапкер барбы? Эми эл болгондон кийин жок десек, ал киши өзү дагы шайлоого барам деп айтты. Барам деди. Ошо баштаган иштин аягына чыгыш керек го. Ошон үчүн бу жолу бул кишиге ишеним бере беришибиз керек. Бул киши иши менен көрсөтүп атат. Өзү кем сөзүрөөк жигит экен. Эми баягы эмнедечи эле бакыргандын баары баатыр эмес, сайрагандын баары чечен эмес да. Анткени менен мына бу азыркы тил менен алганда менеджерлери, жан жөкөрлөрү ал жагынан толук эле жетиштүү окшойт. Элибизде акылдуу жигиттер бар, бирок аларды ага чейин эле сындырып, ага чейин жаман атты кылып атпайбызбы? Ошон үчүн ал жомокту токтотуп туруп эле
бир жумурга түйүлүп бир кишини ээрчишибиз керек. Башчыны ээрчип башчыга өмүр тилесек, демек элге журтка өмүр тилегенибиз, элибизди сыйлайбыз десек, тынчтык каерден башталат? Адамдагы тынчтык жүрөктөгү тынчтыктан башталат. Ыймандан башталат. Абирден, мына абир, ыйман, анан кийин жүрөгүбүздөгү тынчтыкты самаганыбыз бул өлкөбүздүн, мекенибиздин бүтүндүгүн тилегенибиз. Ошон үчүн мен бүгүнкү президентибизди мен ойлойт элем, жасаган кадамдарынын баарын берекети болсун, өмүрүнө дагы, ошондой бир башындагы куматына дагы эл ишеним көрсөтсө аягына чыгат деп мен жеке ишенем. Саламат эже, билесиз, ушул Кыргызстанда 5 президент шайланган болсо, буга чейин, азыркы президентке чейин, бирөө дагы ушул темир жол маселесине кайрылбаптыр да. Анан ушул акыркы президентибиз келген учурдан баштап ушул темир жолду Кыргызстандын экономикасын көтөрүүчү негизги флагман катары алдыга алып чыгып атат да. Муну менен биздин Кыргызстандын ичиндеги ички жолдор салынып атат, темир жолдор. Андан сырткары эл аралык деңгээлге алып чыгат турган ушул Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу салынып атат. Бунун келечеги кең, кыргыз экономикасын көтөрөт деп атат. Сиз ушуга көз салып турган адам катары өзүңүздүн жеке пикириңизди уккум келип атат да. Эми жана экөөбүздүн аңгемебиздин бир жеринде мен айттым го, эл аралык чоң дарбазаларыбыз жок болгон үчүн дагы акырын жыл өнүгүп атабыз. Ошол эл аралык аэропорт, деңизи бар адамдар, портовой шаарлар деп коелук. Мына бир жылы мына Астананын бир жылдыгына чакырылып калдык биз. Казакстан Астананы борбор кылды го. Ошондо ушу Фрунзеден, Бишкектен бир самолет Кыргызстандын каймактары учуп бардык, эсимде турат. Тетиги Аскар Чуктаевич Какеев деген академик баштаган болгон ушу интеллигенция. Ошондо кайтканыбыздан кийин тетиги бизди Казакстандын поезду бар экен, жанагындай комфортабельный абдан. Ошол мезгилде заманауи вагондун, купенин ичинде отуруп келатабыз, крахмальный пардалары менен. Ошондо казак элине бир суктандым эле. Бизде да ушундай поездар болсо депчи. Анан бул поезд деген аңгеме андан кийин эле жылдардын бир жылында, мына 2000-жылдар бекен, мына биз филармония бир автобус менен тетиги Казакстандын Кытай менен чектешкен жери Харгос тарап менен айнанайын чоң икарыс автобус менен түшүп алып, ошо Кытайга барганбыз. Мына Карамолдо Орозов оркестри, ал убакта биздин директорубуз Керим Мырзалиевич Туратов эле, Султан Раев, баары мына көз түрү менин кесиптештерим, замандаштарым. Ошондо бир автобус эл болуп барып, анан Кытайда өнөр көрсөтүп жүрөбүз кыскасы. Анан ошо жерден Үрүмчүдөн бизди поездга салып Бейжиңге жөнөтүштү. Мана ошо кыймылдап поезд баратса кылчакта улам карадым дегендей, ошо Кытай деген абдан түпсүз. Бизде тоолор, талаларыбыз бар дегенибиз менен мына жер, тала, суу, кооз табият ошо жакта экен айланайын. Ушу Бейжиңге жеткенче карап суктанып бардым да мен. Мен ошо башчылар менен бир купеде кеттим, мына. Султан Раев, мен, Керим Мырзалиевич, мыкты балдар менен кеттик. Ошондо жер көрүп, эл тааныган киши катары мага сиз соол берип жатасыз. Анан кече президент өзү айткандай, анан ушинтип эле отура берелиби? Өзүбүздүн үйүбүздүн ичиндеги эле илгери бир кемпир чал болуптур. Анан кийин неме алтын балык кармайын деп тетиги тешик тагарасын коюп алып, кемпир экөө анан алтын балыктан сураныптыр деген жомок болот эле го илгери. Эми билген кишиге азыр алтын балык жаңырды го. Алтын балык эмес, мындай айтканда киттер, тетиги арыстандар билегин түрүп, Кыргызстанымды гүлдөтөм, Кыргызстаным үчүн жигеримди болгон тетиги билимимди жумшаймын деп тургандан кийин мен ойлоймун, азаматтарыбыздын баары биригип туруп эле ошол темир жол вакты сааты келип калгандан кийин ар түрдүү көчө сөзүн айта бербей, ошо темир жолдун курулганы абдан эле мына жүрө тиричиликке керек бизге. Мына ушу турган Чолпон атага кана поезд болсо отуруп, кече жакында министрлик уюштуруп көчмөндөрдүн жабык көрсөтүлүмүндө болдум айланайын. Бишкектен балыкчыга чейин поезд барды. Жакшы экен. Эми жомоктогудай баягыны келтирип жасап коюшуптур. Биздикилер да колдо барын бирдеме кылып жаркыратып атышат. Ошону да көргөнүбүз бар, ал көрөлегибиз бар, туурабы? Ошон үчүн
Бүгін көзүбүздүн барында баягы тетиги Молдонияз деген Олуя акын өтүп тур Кадамжай жактан. Ошол киши айткан экен. Алардын доору бөлөк эле айланайын. Көзүңдүн нуру барында көргөндөн жакшы бар бекен. Суусап туруп бир жутсаң, суудан жакшы бар бекен. Жанегемдин пашасы жакшыларым бар бекен. Хан алдында жаркырап, туудан жакшы бар бекен деген экен. Мана эми өзүңүз ушул жерден эле акыл калчай берели. Көзүбүз тирүү турганда мөңгүдөн аккан өзөн, күргүчтөп аткан Капчыгайдагы сууларыбыз, асман тиреген карагайларыбыз көчмөндөрдү жар салып, добулбас кагып аткандан кийин неге болбосун? Жер дүйнөнүн баары бизге келип, эртең суктанып эле кайра кете берсе, кайра эле чокоюбузду кийип отура берелиби? Менимче темир жол абдан зарыл, бизге керек ал. Темир жол тезирээк курулса деп тилешибиз керек. Дагы бир сизге узатат турган суроом, ушул президент маегинде Кыргызстанда сиз кайсы тармактарды актуалдуу Кыргызстандын келечегине салым кошо алат турган деп ойлойсуз деди. Ошонун ичинден туризм тармагына өтө басым жасап, биз ушул туризм тармагындагы кадрларды өстүрүшүбүз керек, Кыргызстандын келечегин ошондон көрө алам деп айтты да. Сиз Кыргызстандын ушул гүлдөгөн мамлекетке айланышына кайсы тармактардын салымы чоң болот деп ойлойсуз келечекте? Келечекте дагы, бүгүн дагы өткөн өтмүштөн көргөнүмдү айта турган болсом, мына биринчи кезекте биз бүгүн эми заманбап термин менен бизнесмендер, ишкерлер деп атпайбызбы? Биз ошол биз кээде бир эле кишиден манас жасай беребиз да, мисалы. Ой, ушул азамат, ушул азамат. Ал азамат же бир мындай. Мына жерден тамбаса экен, мен эле болсом экен деп жатбайып аткан байлар бар. Андай байлардын эмне кереги бар? Элин сүйбөгөн, кара башынан өйдө көтөрүлбөгөн. Бизде бар, сонун жигиттерибиз бар. Жүргөн жеринде ушундай бир бешенеси да жарык, алаканын ачып койгон ак сөөк байларды колдош керек. Мен өзүм оюм, мына мамлекет башчысы мына темир жол курабызбы, башка тармактарда дагы ошол байлар болгон үчүн курулуп атат да, айланайын. Мына эмне деген өзүбүздүн ата мекенибиздин жанагы компанияларыбыз бар го бир. Ал үйлөргө биз кирбесек деле азыр унутуп атам, жанагы мыкты эки компаниянын бири Royal, дагы бирөөсү кайсы эле жанагы үй кургандарчы. Аты оозума келбей жатат, атаганат. Анан мына кыргыз элинде атына деп жакшы эне ата тектүү жердин балдарын тарбиялап, ошондой ырыскы чакырган балдарыбыз бар. Ошолорду да жаманатты кылып, мына интернет желе бизге жарашпайт экен. Жакшынакай балдарыбызды дагы жаш муундардын алдында кадыр беделин сындырып атабыз. Ак сөөк байлар көбөйүш керек бизде. Ошолорду жанантып, обу жок челектеп, аберин төккөндүн ордуна, сен азамат экенсиң ай деп ишеним көрсөтүп, бир тармакка, мисалы мына сиздерге окшогон атулук теле тармактарына канча муктажсыздар, меценаттарга. Жөнөкөй. Биз бирдеме болсо эле кечирип коюңуз, мечит менен мектепти айтабыз. Ооба керек ал. А маданий руханий жакта биз али жүрөбүз го, ар кимге жалданып, ар кимден арендага алып, мындай айтканда, жөнөкөй айтайын да. Мына ошондой байларыбызды президентибиз келерки шайлоосунда ушундай төгөрөгүнө акылдуу, ата тегинде көргөн, жүргөн жеринде бөлүшкөн, мындай алаканы ачык азаматтарды колдосо дагы жакшы ирденебиз. Эми сизге ушу акыркы суроом болсун. Бул акыркы суроом сиздин чыгармачылыгыңызга байланыштуу болсун. Бир убактарда бир уккан жайым бар. Сиз ушундай толуп болуп, атаңыз чыгып турган учурда казак бийлиги сизди алып кеткени, казактардан өзүңүзгө окшош кыздарды, балдарды тарбиялап бериңиз деп сизди ошол жерде казактын дагы маданиятын сиздин деңгээлиңизге жеткиргибиз келет деп алып барганы бар. Анан менин билишимче көпкө чыдабай кайра баса бергенсиз. Эмне үчүн мен ушул чыгармачылыгыңыздагы ушул күндөрдү бүгүн эстеп берсеңиз дейт элем. Ал мындай болду. Мен бардым. Жакшы тосуп алышты. Бир бөлмө ичи толо обставленный квартирага кирдим. Барып эле. Азырынча дейти, булар үлкөн киши дейт экен. Мени тосуп алган адамдар айтты, ошол күнү чоң табакта эт майы менен жакшынакай кылып чайын беришти, рахмат ал элге. Ошондо айтты, сиз биздики болосуз, жүрө бериңиз. Бүт болгон мамлекеттик концерттерге кошобуз, чет элдин бардыгына сизди сапарларга чыгарабыз. Үлкөн киши кабары бар. Азыр ушул үйдө жашап туруңуз деп ачкычты, даяр, эч нерсе. Чайнек чыны жөнүндө ойлонбойсуң.
ушундай шартка кирип анан кийин терең ойлондум, айланайын. Болгону бир 6 күн жүрдүм окшойт. Аптан бирок санаага батып кеттим. Туура эмес кадам жасап атат окшойм мен. Атаган атай, суу ичсем деле өз элим менен болоюнчу. Ушул жерден кичине бир көбүрөөк айлык алат элем деп, эртең өз элим чанып кетти деген жаман аттыга калбайын деп, өзүм да күздө төрөлгөм таразымын. Билбеймин, жет өлчөп бир кесип анан кайра эски поездга түшүп келип калгам. Аман эсен, Кудайга шүгүр, мына элимдин каршында жүрөм го. Билишимче, бирок келери менен Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыкты алгансыз. Ошо кызык экен. Мынабу рухтар, ата бабалар баары бизди жөлөп таяп турат дегенге мен ишенем, Азамат. Анан ошентип жол катары бир чоң күнөө кылган адамдай Кудайга жалынып келдим. Ишенесизби? Мен ушу туура эмес кадам жасаган болсом, кечир мени жараткан эгем, кечир деп куттуушуларым менен кирсем эле чоң сахнада бир дүрбөлөң даярдык болуп атыптыр да. Анан кулисанын артында жетекчим туруптур. Өтө мыкты жетекчи менен иштештим. Эсенгул Жумабаев деген агай чынында нагыз баалайт эле. Тиякты карап кылчактап, биякты карап кылчактап, эч кимибизди саткан жок ошо киши. Ошондо айтты. Неме? Билген жок алар. Ай саламат, келдиңби, Азаматсың, азыр сен репетиция чыгасың деди. Ошентип туруп эле анан кийин аз күндүн ичинде баягы Токтогулга сыйлыкка сиз татыктуусуз көрсөтүңүз деп калды. Анан ишенген жокмун. Эми рахмат, мени жөлөп таяп ошо мезгилде Султан Раев, Эринбей 2-3 жолу звонок кылды. Эми жакшы жетекчилердин артынан күрүчтөн эмне күрмөк суу ичет деп жакшы жетекчилер жөлөп таяп ушул даражага жеттик. Ошолор да аман болсун, айланайын. Жакшы азаматтарыбызга Кудайым дагы жолдорун ача берсин. Рахмат эже. Элдин кызысыз ошол учурда алган ошол мамлекеттик жогорку сыйлыктардын баарына татыктуусуз. Анткени эл үчүн кызмат кылдыңыз. Сиздин бир эле мен ойлойм, Ала Тоо ыры бир убактарда билесиз, Кыргызстандын экинчи гимни деп азыркыга чейин айтылып жүрөт. Ал сиздин үнүңүз менен гана. Канча ырчылар ырдабады, канчалары өзүнүн стилине салып ырдагысы келет. Бирок ал ырды сизчелик ырдаган адам төрөлбөйбү аны мен билбейт экем. Бирок ал сиздин үнүңүз менен түбөлүк кыргыздын жүрөгүндө калды. Рахмат. Ден соолугуңуз чың болсун. Дайыма жакшылыктарда жүрүңүз. Кээде колуңуз бошоп калганда ошентип бизге келип ушинтип коомдо болуп аткан окуялар боюнча маяк куруп туруңуз. Сизге чоң ыраазычылык. Рахмат, айланайын. Эми көзүбүздүн тирүүсүндө билгенибизди, түйгөнүбүздү дегендей алып калсаңыздар, ал биз ашып койдук, мазар басып суу кечтик дегендей өзүбүзгө эмес, артыбыздагы урпактарга кулагына күмүш сырга болсо мен кубанычта болом. Анткени билгенимди кимге айтам, билбегенимди кимден угам деген көч жакшы түзөлөт деп ойлойм, айланай. Рахмат сиздерге, чакырганыңарга рахмат. Сизге да рахмат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, эми бул эженин алган мамлекеттик сыйлыктарын айтып отуруштун кереги жок. Баарыңыздарга аттын ашкасында айтаган бул элдин кызы Саламат Садыкова биздин эфирде болду. Кайрадан эфирде амандыкта көрүшөлү.